Siga yo'l olamiz qizlar, maslahatlar ketidan maslahatlansizlar. Кошболот айылынын тургуну Салтанат Курманкулованын бир гана Өзбекстандын телеканалдарын көрүп жатканына 2 жылга чукулдаптыр. Ал аналогдук берүүлөр өчүрүлүп, Санарипке өткөндөн тарта Кыргызстандын телеканалдары тартпай калганын айтат. Жалаң Өзбекстан каналын көрүп калдык. Кыргызстандан эч кандай жаңылык эмелерди укпайбыз. Жалаң ушу Өзбекстандын каналдарын көрөбүз, Өзбекстандын кинолорун көрөбүз. Деле жаңылыктарды көргүбүз келет да. Анан интернет чукуйын десең, интернетти биз эми жашыбыз эмеге барып калганда интернет чукуганга бизге болбойт. Биз деле көргүбүз келет ушу Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп атат, Кыргызстаныбыз кандай жашоо болуп атат, ошону деле көргүбүз келет. Айла жок, ушу Өзбекстанды көрүп отурабыз. Sizişte aslında men kelenginden biringisine koydum. Ушундай эле көйгөй Рамазан Абдырасуловдун үйүндө да бар. Ал буга чейин сыналгысы менен антеннасын бир нече жолу алмаштырган, бирок анысынан эч кандай майнап чыккан эмес. Анын белгилөөсүндө бир гана өзбек тилиндеги берүүлөрдү көргөн жеткинчектер ошол тилди өздөштүрүп жатышат. Ушул мен 2015-те көчпөгөндөн бери ушул телевизор алгам, ошондон бери Кыргызстан жок да. Балдар тök Өзбекстан көрөт, Өзбекстан көргөндөн эшикке чыгып ойношкондон тök өзбекче сүйлөшөт. Кыргызча сүйлөшүп жок да. Ошо өзбекче сүйлөшүп, айысы, дадасы деп неме кылып сүйлөшөт да. Ушундай таасири бар да. Эми өзбекчеге тилдер өзбекчеге бурулуп кетет да. Кошболот айылында 200дөй түтүн жашайт. Жергиликтүүлөр айткан маалыматка таянсак, алардын тең жарымында кыргыз телеканалдары тартпайт. Деген менен өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгү ал маалыматтарды төгүндөп бир нече үйдө гана санариптик теле берүү болбой калышы ыктымал деп ишендирди. Бул боюнча мен мына значит ошол адистерге түштүк, бирикмен түштүк, башкармалыгын башкы инженер менен сүйлөштүм. Айттым, ал жерде 1-2-3 үй чатпай калса, бир колоттун ичиндеги үйлөр болсо, алар антен орнотушу керек. Биз аларга айтканбыз өз убагында деп алар айтып атат. Алар ойлойт, азыр мына адистер барсын, жеринде кылып түшүрүшөт дагы. Жергиликтүү бийлик берген маалыматка таянсак, аталган айылдагы санариптик теле берүү боюнча жарылган көйгөйдү атайын адистер текшерип, анын жыйынтыгы менен маселени чечүү жолу каралмакчы. Белгилей кетсек, Жалал-Абад облусунда 441 айыл болсо, алардын 98% санариптик теле берүү менен камсыздалган. Кабылбек Күчкөнбаев уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал-Абад облусу.